Рахмат агай, сонун рахмат, сонун мынакей биз көрсөтүүбүздүн башында эле сонун ыр менен баштадык сиздин жаңырыңыз экен, агай. Анда эмесе көрсөтүүбүздү баштап биз көрөрмандар менен амандашып алалы, андан ары албетте кызыктуу маегибизди улантабыз. Амансыздарбы, ардактуу телекөрөрмандар? Мына кайрадан сиздер менен келиңиз сырдашабыз көрсөтүүсү көгүлтүр экранда. Көпчүлүктүн жүрөгүнөн түнөк тапкан ырлардын жаратманы Обончу агайыбыз Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Абдыманап Төрөбеков агайыбыз менен бүгүн сырдашабыз деп отурабыз. Ошондой эле Абдыманап агай менен мына курсташ болуп эң бир жаштыктын жалындаган күндөрүн бирге өткөргөн электеп Букарбай Иметов агайыбызды чогуу алып келип отурат. Букарбай агай жөнүндө албетте Абдыманап агай мен айткандан да коозураак кылып айтып бересиз да. Ошон үчүн сизди тааныштырсаңыз деген турам да агайды. Ош мамлекеттик университетинин профессору, кафедранын башчысы агайыбыз ушундай илим жолунда. Албетте агайды бардыгыбыз эле мына ушул баягы Ош мамлекеттик университетин бүткөн ар бир бүтүрүүчү, башка системада болсо деле ар бир бүтүрүүчү агайды жакшы тааныйт. Абдыманап аке, азыркы жаңы ырдап аткан чыгармаңыз жөнүндө биринчи азын олак айтып кетпесек болбойт да. Эми бул эл алдына жарыялана элек, Албетте. Эми жаңы чыгармалардын бири. Жаңы чыгып атканда да бул ырдын сөзүн жана белгилүү бир акын бар эле. Эми раматлык болуп кетти, ушу жай жанаты болсун. Манап Алиев деген акындын сөзүнө жазылган. Жансырым деп аталат. Ар бир адамдын өзүнүн баягы ичине каткан сыры бар да, ошондой темадагы ырда. Мен ошол адамдардын сырларын билейин деп атайын ушул программа менен жүрөм да агай. Обончулар көбүнчөсү обон жаратат дагынан атын айтуу кыйын да. Атын аташпайт, агай. Атын ата десе корко беришет да, эмнеге агай? Ооба да. Бул эми мындай да. Чыгармачыл адамдардын ар биринин өзүнүн өзгөчөлүгү бар да. Өзүнүн бир сен айткандай өтө бир айтылбай жүргөн сырлары мында өтө көп. Жашоодогу бар каармандарбы? Жеңем албетте көрөт, эми ошентсе дагы. Эми бул чыгармачыл адамдын действительно ошондой бир каарман болбосо, мындай жакшы чыгарманы жаратыш кыйын да. Албетте бир обонду чыгарып атканыңда элестөө, ошол адам кыялдануу, ошол нерселер мындай курчап турат да. Андай болбосо жакшы чыгарма чыкпай калат. Эми бул жансырым деген ошондо дагы деле агай каарманын айтуудан качып атат, көрдүңүзбү агай? Качып атат. Эмеде Алтынай мындай экен да, Урушбай акамын айтчу эле. Балдар, күйгөн катын кошокчу дейт. Баай ичиңде бир күйүп, түтөп, бир мындай бир жүлүнүгө жеткен бир окуя болсо, ошондой бир кыз кишини, аял кишини ушунчалык сүйүп калган болгонунда анан кийин жалындап чыгат ичиң. Биз экөөбүз бирге окудук да. Мана биздин 72-жылы биз ошол азыркы искусство факультетине киргенбиз да. Абдыманап ошондо жаш, биз армиядан келгенбиз. Бир топ баягы армиядан келип күтүрөп турган мезгилибиз биз. Булар жаңыдан онду бүткөн. Менен 4 жаш кичине да. Анан кийин ошондо эле келгенден эми ал убакта билесиң Алтынай, биздин убакта тиги студенттик убак, анан пахта болот, чөп болот, ошол жактан кийин эметип жүрөбүз. Анан булар жаш балдар келген. Биринчи эле ошол күндөрү бул Абдыманаптын баягы өзгөчө бир жаш балдардан бир өзүнчө бөлүнүп жүргөнү байкалды да. Ошон үчүн бул мында бир сыр бар. Шуну айтыш керек да. Айтыш керек, айтпай жүрөт, Көбүнчө эле ошол алыгы жаңы балалык мезгилдин сүйүүсү ошол эстен кетпейт экен да. Кээде 5-Б класс дегендей. Ошо 5-Б класс жанагы көп эле ырларымдын каарманы бар, эми аны эми айтыш эмерээк да. Жок, айтканга болбойт чындыгы. Туура эле айтасыз, ооба. Ал кишинин дагы бала чакасы бар, күйөөсү бар, семьясы бар, дегендей мындай айынан бар. Ашыкча эме болот да. Туура. Жакшы. Жок, бар деп мойнун алганы чоң кеп да. Барсам класска, сен олтурган, сен
олтурган, сен олтурган, ченде менин орунум болот турган, болот турган, болот турган. Аны моюнга аласың да, албасаң болбойт. Себеби менин да аябай көп элдер сурашат да, 5-Б класста ушундай болду эле деп. Ошол ырымды эле көп сурай беришет анан. Ошондой болгон үчүн чыкканда анан болбосо кантип чыгат эле деп. Анан сөзүн Жолунбек жазган, Жолон Мамутов. Ол менин башыман өткөн нерсени жазып койгондой болгон да, анан кийин ушул оон чыкты да. Албетте. Анан ал Текстери сизди баяндап бергендей. Ошо дал келүүчүлүк. Ошол балалык мезгилде эми чын эле ошо Жолунбек айткандай сүрөттөрүн берип, анан эстеликке деп аны апам көрүп калбасын, же берки балдар көрүп калбасын, үйдөгүлөр көрбөсүн деп бекиткен күндөрүбүз болгон да. Анан кийин чөнтөккө салып алып, ал сүрөтүнчү балдар көрсөтүп мактаныштын ордуна жашырат элең да андачы. Ошону айтсаңыз. Жалбырактын алдына катсам жамгыр, катсам жамгыр, эстейм жууп салганын сүрөтүңдү, эстейм жууп салганын сүрөтүңдү. Тиги сүрөтүн берип туруп экөө жүрөт экен, тигиндей экен, мындай экен деген сөздөр. Дегенден уялат элең кезде дегиз. Жашыруун ошол. Анан эми баягы 72-жыл, мына 50 жыл болуп калды. Анан ошол булар эми бардыгыбыз биринчи курспуз, булар бизден жаш элек. Анан биз эми армиядан келгенде чоң болуп көрүнөт экенбиз да. Анан биринчи курстун кыздары эми баягы орус тили, кыргыз тили бардыгыбыз чоң окуйбуз бир жерде. Аларга биз чоң киши көрүнөт экенбиз да. Анан буларга айтат экен, ана кишилерди койсоңор, кишилер менен жүрөсүңөр деп. Буларчы. Анан мен айтам буларга, Абдыманап, биз барганда, кыздар менен таанышып барганда, ака дебегин эч качан. Абдыманап, досум деп эле сүйлөп. Десем да адашып кетип, Бухарбай ака деп алат. Айтпа дейм, айтпа. Буларды болсо кыздар келгиле ырдап берели деп чакырат да биз калып калабыз да. Ушу азыр искусство факультетинде мен эсептедим 46 обончу композитор бар экен да. Обончулар бар. Университеттен бүткөндөрдөн. Ооба, биздин факультеттен бүткөн 46 Рыспай ака баш болду. Рыспай ака, Жолболду ака, Токо, Бауырашан жана башка Исрадин бүт тиги Кадыр Алартыков, Абдыманап азыркы мына Назаров, тиги Жаңыр мырзаларга чейин баардыгын эсептесем мен 46-ны эсептегенмин да, мындан 3 жыл мурда. Баштагы шаардык кыздын жаратманы сыяктуу баягы каарманы сыяктуу дагы эле каармандарга арнап жазып келатасызбы же эми кыялданууга өттүңүзбү? Кыялданып чыгарган обондор деле бар. Анан кийин мондай эл жер жөнүндө жазган обондор бар. Мисалы үчүн майрамдык баягындай бир маанайга жазылгандар бар. Майрамдык шаңдар кылган. Эми бул ар кандай болор экен. Анан кичине ошол обончулук обончу деп таанып калган ырчылар тигилер заказ беришет, мындай обон жазып бербейсизби тигиндей. Ымдайлар обон кылат ошо. Деги эле үй бүлөдө жеңем мамилеси кандай? Ошол сиздин обон жаратып аткандагы сиздин баягы обон жаратып атканда толгонуп, кыйналып, ушундай бир өзү менен өзү болуп, башка дүйнө менен жашап калат дешет го обончуларды. Сиз деле ошондой учурда жеңем кандай кабыл алат? Эми жеңем өзү алдагы баягы музыка факультетин бүтүргөн да, анан кийин ал мурда өзү да музыка ырдап жүргөн ансамбльда, анан кийин менин чыгарган чыгармаларымдын эң биринчи сынчысы ошол. Бул ырым болбойт, кээде көп чыгарган ырлардын көбү ырдалбай, элге тартып болбой жүрөсүң. Анан ол болбойт десе эле болду, ошо ойдон калат. Себеби ол өтө сынчы. Сезет деңиз? Сезип турат. Анан кийин бирде мынтип айтат, эмеде үйдө отуруп, сен эч пианино катары отурбайсың, инструмент деле кармабай калдың.
мен сага бир тема таап койдум, ошого чыгарбайсыңбы деди. Анан кандай тема десем, эми сен дейт возрасттагы киши жолдо баратсаң, алдыңан мына жактан алдың сени көздөй келаткан бир кыз сени көрүп мындай түздөнүп, чачын мындай мондоп алдыңан мындай коюп өтүп барат. Аккордеон чыгарып коюңуз агай. Десе, анан ал кыз сен аны байкап калып кыздын сага мынтип эметип атканын. Анан мен карап калдым десем, дагы деле бирдеме бар окшойт. Ошондой бир теманы айтты да. Анан кийин мен отуруп алып текст жазып, ошо багаралап баратсам алды жактан жолук көрүндүң да боюңду не түзөдүң тиңдей деп ошондой текст жазып өзүм кичине мындай илхам чакырдыңыз. азыр анча-мынча өзүм да жазып коем да, ырчы. Анан кийин ошентип жазып анан ого чыгарып бир күнү отурсам анан келип калды, келип кухня жакта жүргөн, анан келип мына эмне что-то жаңырбы деди. Ооба десем, ырдачы деди. Анан ырдап берсем, буну кимге арнап чыгардың дейт. Анан мен айттым да, сен баягында баягы күнү бир тема бердиң эле го, алдыңан ушундай кыз чыгып калып, анан кийин бир жөн эле жок эле образды мынтип элестетип алып туруп чыгарып атам тиң десем, мен бу жерде ол кызды сүйүп кал деп айткан эмесмин да дейт. Баягы сени көрүп бир көргөндө эле сүйүп калдым тигиндей деген немелер бар да, текстечи. Сөзүн ким жазды? Сөзүн өзүм жаздым десем, сен ошол бирөөнү сүйүп калгансың чындап эле дейт. Жок, сенин баягы айтканың боюнча элестетип жазып атам тиги. Ошондой күндөр болот. Өзү айтып алып кайра өзү кызганып жүрөт деңиз. Ошол чыгармачыл адамдардан бизе мына Урусбай ака менен мен 21 жыл бирге иштедим да, бир кафедрада. Бир кафедрада иштедим, анан ошо Абдыманаттын азыркы сөзүнө байланышкан бир нерсе. Урусбай ака дагы жеңем айтып калчу да. Ой бала деп мен. Десем, акаң дагы түнөрүп калды, бирөөнү сүйүп калган деп. Сүйсүн да десем, туура айтасыз, сүйбөсө жакшы болгон чыгарбайт. Бул ошо бирөөнү сүйүп калып, анан кийин палан деп туруп неметет, мага айтып туруп эле неметет. Болгон жаратат деп ошентип калчу да. Акыркы күндөрү Оштучанып, Борбор калааны көздөп кеттиңиз да? Бишкекте жеңең ошол жакта жанагы неберелерим карап деген болуп, анан ошо турмуш шартка анан анын үстүнө мына пандемия учурунда филармонияда иштейм да, ол филармонияда дагы жумуш неме болуп, анан биз ошо суранып ошол жакта туруп турайын анда деп ошо балдардын алдында неберелерим менен ошол жакта болуп аттым да. А так бу жерде элем. Эми бир-эки ушу жаңы оондор чыкты, аларды эми уже элге жеткириш керек. Кетипсиң сен Россияга деген ырыңыз бар го. Анда ошондо издеп барып таппай калдыңызбы? Кетипсиң сен Россияга деген ал дагы бир башка бир кызыл кыя деген. Кетипсиң сен кызыл кыя. Кызыл кыялык кыз Россияга кетип калган кызды издеп барган бир адам жөнүндө да, бала жөнүндө. Ал деле өзү неме биз Россияда Рахман, Абдулла немелер менен концерт коюп жүрөбүз да, кудулдар менен. Анан ошо Россиянын кыргыздардын немесинде бир жерде, кайсы бир шаарда, Новосибирскиде же Иркутскиде ошо бир бала сизди сурап атат, жолугуп койбойсузбу деди, ээрчип келе бер, келип бияка кире берсин деп, анан кийин келип жаш бала экен, мен жердешиңиз болом деди. Кандай жердешим болосуң сен? Кимдин баласысың десем, жок, сиз тааныбайсыз дейт. Мен Арабандын төмөйүнөн, районубуз бир жердешпиз деп. Ошого сиздин бир колуңузду кармап коеюн деп келдим эле дейт. Анан жакшы деп анан экөөбүз сүйлөшүп отурдук да. Анан дейт, сен жаман жашсың го, кантип келип калдың бияка? Эмне иш кылып атасың десем, стройкада иштейм. Мен бир кыз менен сүйлөшүп жүрдүм эле Кызыл Кыялык дейт. Төмөйүн жана Кызыл Кыяга жакын да. Анан дейт, ол кызымды дейт, ата-энеси эжелерине кошуп, менен мага мындай ошум бергиси келбей, анан эжелерине кошуп Россияга жөнөтүп жиберген. Ошо кызымдын аркасынан издеп келдим. Россияга деп атпайбы? Анан кийин ал келип, бирок таптыңбы десем, каякта таппайм, мен Москвада, онусу бир жерде иштейбиз, аны издегенге деле эме болбой атат. Сураштырып жүрөм. Бир күн жалып калар, ушу Москванын өзүндө экен.
угам деп ошентип айткан да. Анан кийин ал жактан келгенде биз ошо Баткен, Кызылкия тарапка гастролго бара турган болуп калдык да. Анан кийин анан ошол Кызылкияга барганыбызда ушул ырды ырдайын деп анан кийин ошондо жазылып калган да. Анда текстин өзүм жазып койгом. Текст өзүңүздү алдыңыз дагы. Анан кийин ал баланын айткандары эсимде да, барып дейт ошо Кызылкияда Кызылкияга кызга барып алып пешком келген күндөрүм болгон, тигиндей мындай. Ал мезгилде анча машиналар да азыркыдай көп эмес эле. Анан ошого неметип алып анан кийин уйгаштык таппай сени издеп басып пияда бардым шаарың Кызылкияга. Таптым үйүң, бирок өзүң жок, кетипсиң сен Россияга. Ошондой болуп жаткан. Abdımnap'ın bir jagı bul, Abdımnap mına bizdin Kırgız estradasını önüktüğü çoğun salma. Bilesiniz, estrada janrı birinci ve Hocam Jarık, Çoro Hocam Jarık degen uyuşturup anan giyin, temele nimetip anan giyin, tigi Min Kışta Nazik degen estrada ansambl uyuşturup oşalardan giyineli Abdımnap'tar ona. Бұл Абдыманап, дағы бір Абдыманап. Арет. Ариетке чейин ноқатта уюштурду. Анан кийин бир топанан ошол Ариетте Абдыманаптын Абдыманап болушунда, обончу болушунда калыптануу мезгил ошол Ариетте иштеп атканда дагы бекемделди да. Анткени Ариетте бул Кыргыздын эски баягы ырларын аранжировкалап, жакшынакай кылып иштеп чыгышып эстрада беришти да. Ошол Ариет ансамблинде дагы ал кезде аябай жаш мезгилиңиздер болсо керек эле. Гүлдөп турган учурлар, Андайда сиз айткандай жанагы өтүмдүү болот эмеспи? Өнөрлүү адамдар жөн эле анан Кыргызстанды түп көтөрүп, сиз айткандай чет мамлекеттерге чейин жандуу ырлар менен тим эле ушинтип жүргөн мезгил да. Ошол мезгилдеги баягы чыгарган ырлардан жөнүндө сүйлөйлү да. Эми үчөөбүз тең баягы курсташпыз да, Абдыманап Нышанов, анан кийин Розак Абдыкадыров, мен үчөөбүз тең мындай кичине оон жазат элек, өзүбүздүн ырларды чыгардык. Анан кийин жана Букарбаев айткандай башка авторлордон анан кийин эме элдик ырларды кайрадан иштеп чыгып, мен ол мезгилде жанагы микробу жок тоолорго кетесиңби сулуусу менен деген ырым ошондо жаралган. Ошо өзгөндө иштеп жүргөндө, ошо 80 жылдардын башында. Анан токто деп кыйкырууга түгөндү, тарынып терс бурулуп кеттиң басып деген ырым аябай эме болгон. Ошо азыркынын тили менен айтканда хит болгон да. Аны бизди туурашып, эмелер башка ансамблдер ырдашып, ошо бизде болуп турат. Абдыманап Нышанов курсташымдын Автострада деген ыры, анан кийин Гүлдөп жүрүп күнөсүн деген, жана бийле жигит деген ошол ырларыбыз аябай терезеңде жаңачылган күн турат деген ыры. Ооба. Анан кийин жана мен Букарбаев айткан кызгалдактын түбүндө кыздар ойноп отурат деген ошол обонун жазып, анан аранжировка кылып элдик ырды. Ал ырыбыз да аябай хит болгон. Кызгалдактын түбүндө кыздар ойноп отурат, оромолун жоготуп бизден көрүп отурат. Ошол чыгармачылыктын эң эмесине Букарбаев айткандай,
ошо өзгөндөн уже неме кылдым да, жеттим. Бирок эми ал жерде баягы мына аккордеон ырдаган оончулардай болбой, биз баягы группа менен жүргөн үчүн мындай жалгыздап мындай группанын гана атын чыгарганбыз да. Ага, эми мен жанагы сөздүн нугун дагы бир азыркы учурда өтө кызуу талкуу жаратып аткан бир кепке бурайын деп турам да. Мунугу сиздердин мисалы наамыңыздарды сиз эмес бүтүндөй кыргыз журтчулугу суранып, Кудайдан тилегендей тилеп, ушинтип жүрдүк эле да. Анан ушул нерсеге аябай кээде биздин ичибиз ачып, ушун туура эмес бөлүнүп калгандыгы мына ушул жерден билинип атат деп атабыз да. Эми биздин ушу чыгармачыл адамдынчы бул мамлекеттик сыйлык аябай күткөн эмеси да. Ушул эң чоң сыйлык. Чыгармачыл инсандардын ошо. Бирок чыныгы чыгармачыл инсандар. Чыныгы чыгармачыл инсандар. Эми биз баягы мен ошол Ариетте эметип жүргөнүндө дүңгүрөп биз ошо бардык эле конкурстардан биринчи эместен алып атабыз, синдей алып атабыз. Анан кийин ал мезгилде баягы комсомол, комсомолдук партия, обком комсомол, анан кийин СК комсомол, ошолор предлагать этишип, мени сизди эмгек сиңирген артист деген наамга көрсөтөйлү дегендей десе, мен отказ бергенмин. Себебичи мен кандаймы, мен агайым турса, Рыспай Абдыкадыров ал элек нерсени анан мен алып алсам уят эмеспи деп отказ бергенбиз. Себеби бизде ошондой эме бар эле да, мындай ыйба деген нерсе бар болчу деңиз агай. Ооба, өзүңүн чоң агайларың албаган наамды башта ошолор алсын, анан кийин биз алайлы деп ошондой деген бар. Азыр каякта көрүп атпайсыңбы? Эми ондой деген эме жок. Бир эки клип тарттырып коюп, звезда болуп, телевизордон кайда деп туруп, анан Паланчап Станчаев деп туруп, анан кийин эле карасаң, заслуженный артист, эмгек сиңирген. Кайсы эмгеги деп туруп. Менин жеке пикиримде өтө бир бул жерде бир кызык ой бар да. Мына Рыспай ака эмгек сиңирген артист деп өзүнүн окуучуларынан кийин акырында өмүрүнүн акырында келип алды да. Мен билем, тапшырганда эч кандай көңүлсүз мына бериптир деп ушинтип эметип жүрдү. Анан көрсө Рыспай ака өзүнүн деңгээлин билет экен да. Кийин мен бир маселе, анан мен кийин баягы Рыспай Абдыкадыров атындагы коомдук фондду түзүп университетте. Анан музейин ачып факультетте. Анан музейине Бишкектен опера ырчылар келип калды. Анан музейди көрүп алып, анан мен мынтип калдым да. Ушу Рыспай акага эл артистин берип коюш керек эле. Кеч болсо дагы азыр көз өткөндөн десем, ошо бирөөсү айтат. Бала деди. Жигит деди. Бул Рыспайга деди, эл артистин эмне кереги бар? Рыспай деген аттын өзү оны эл артистине татыйт го деди. Эмне кереги бар деди. Мына жерде өтө чоң маселе турат да. Анткени бул наам деген ал бир мындай эле, ол адамдын өзүндө болгондон кийин наам өзү эле табылат экен да. Мына Рыспай деген аттын өзү азыр көрүп атасыңарбы? Мына кече 80 жылдыгы. Кайсы чыгармачыл адамдын 80 жылдыгы ушундай чоң салтанат менен өттү. Кайсы он үчүн? Агай, сиздин чыгармачылыкка багыт алып калгандагы сизге түрткү болгон ошол бир кайсылдыр бир себептер болсо керек дейм да. Эми үй бүлөдө барбы экен ырдагандар? Биздин үй бүлөдө ошо урук немелер ургубузда мындай неме болгон эмес экен. Такыр болгон эмеспи? Такыр. Анан эми мен билбейм, ушул бала кезден эле ушул немеге жакын элем да. Чыгармачылыкка. Анан кийин обам бар, атам эми мен кичинемде эле өлүп калган да. Эми анан ошо көбүнчө ошо Сыдык деген абамдын атамдын үкөсү, ошонун тарбиясын алып ошол кишинин кебин угуп жүрүп чоңойдум. Анан ошол киши айтат эле, алеге Ариетте өзгөндө эмеде иштеп жүрсөм, бирде үйгө барып калсам, айылга. Бир ата бабаң кылбаган ишти кылып атасың да. Эмне кереги бар ушул эме? Кайсы ата бабаң ырдап тиричилик кылды эле? Келип мына жерде мектепте иштеп, мына дыйканчылык кыл. Атаң чоң дыйкан болгон деп ошондой сөздөрдү айтканда, анан мен ооба, мен эми ушундай элде жок ишти жасап атам. Ушундай элде жок ишти жасап атам.
Андан кийин баласы ошол абам үлкөм үйлөнгөндө ансамбльде алып бардым да, анан кийин. Кызмат кылдыңыз. Кызмат кылып атабыз, эми тоюнда ойноп атабыз. Анан кийин абам айтат, бул башкача экен да, бул немеңе деп. Бул деле керек турбайбы? Үй бүлөдө музыкага кызыккан барбы кайсы? Музыкага эми кызыгышат. Сиз дагы дыйкан болгула дейчи. Кызыгышат, бирок эми мындай эми чыныгы музыкант болуп ошол мага ошоп ушуну кесип кылып эметилгендери жок да. Эки уулум тең башка бизнес жолунда ошондой. Эмеде Алтынай, мен бир нерсе эске түшүп атат. Азыр Абдымановдун да карап бир өткөн бир окуя эске түштү да. Подбор деп коет, терилип кеткенден кийинки пактаны терет. Калгандарын терет. Анан ал баягы чанагы менен баардыгы менен ала бересиң. Ошондой терип неметип калды. Анан бири айтып калды, балдар бир тамаша кылбайлы деп. Кандай кылабыз? Ушу пакта менен кошо балдардын бирөөсүн тартып үрбөйт таразга. Анан бирөө айтып калды, Абдыманап жарайт, Абдыманапты тартайлы деп неме кылсак, бул чоң экен да. Отурса, сөктү эме. Неме кылсак, болбой калат. Анан Эсенгелди деген бала бар. Бой кичине. Анан бай Эсенгелдини алып келип, анан алдына кичине пакта салып, этекти билесиңер. Ооба да. Анан үстүнө Эсенгелдини отургузду, аяк байгына пакталарды неметип, анан көтөрүп жөнөдүп. Мен тең Акышбек деген жигит бар, экөөбүз эки жагынан кармап алып барсак 76 килограмм чыкты. Факт өзү көрүнбөйт. Кичинекей бала. Анан бар табылчы шахты жаз неметип калды, анан көтөрүп барып туруп кырманын үстүнө барып ыргытыш керек. Жок, деметип үрсең Эсенгелди тымаланып барып чуркап атат. Элдин бардыгы 46 боюнча ичинен дагы ошо көрүнүп тургандардын бирөөсү ушу Абдыманап. Албетте Рыспайка жол болду экен да. Токондорунан Абдыманаптар. Ошол мезгилде бир оончулардын таланттуу ушундай чыныгы өнөрпоздордун бир агымы келген экен. Ошол Рыспайканы ээрчип келгенде бардыгычы Абдыкадыров барды ошо Рыспайдын кадыр. Бүт аккордеон көтөрүшүп баары. Кыргыздын барын аккордеонду кучактатып койду Рыспайкачы. Рыспайканын факультетке кирип чыкканын өзү эле бир майрам өзүнчө шаң эле. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер Келиңиз Сырдашабыз аттуу автордук программаны көрүп атасыздар. Ал эми биздин көрсөтүүбүздүн дайымкы деми өрчөсү Ош шаарындагы этно конок үйү болуп саналат. Андыктан дайыма биз менен бирге болуңуздар. Абдыманап агай, Букарбай агай бүгүнкү көрсөтүүбүздө мынакей эң кызыктуу маек болду деп ойлойм. Себеби агайдын чыгармачылыгын сыйлаган инсандар, күйөрмандары аябай көптөп саналат. Бул Кыргызстанда эле эмес, мынакей Канатташ Казак жеринде деле, комшулаш Кытай жериндеги биздин кыргыз боордоштор дагы, Өзбекстандагы туугандар дагы аябай жакшы көрүп, ырдап жүргөндөрүн угуп жүрөбүз, көрүп жүрөбүз дегендей дагы чыгармачылык ийгилик каалайбыз агай. Чарчабаңыз, жана мен жогоруда айткандай, каармандарыңыз көбөйө берсин. Анан жеңем айткандай, аккордеон кармабай, пианинога отурбай калган күндөрдө өзү бир тема таап берип турсун, ошону суранат элек. Ардактуу телекөрөрмандар, мына ушул менен биздин көрсөтүүбүз соңуна чыгып барат. Андыктан кайрадан эфир аркылуу жолугушканга чейин жалпы журтчулугубузга амандык тилейбиз. Бар болуңуздар. Саратлан күчөп турганда, жаңгырды чөлдөр күтүшөт, жаз келип сайдан курганда, ак кууну көлдөр күтүшөт.